Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арыбаңыздар. Биз 9 август күнү күндүзү пешим намазынан кийин так убакыт сааты 14:02-де 2-ден 2 өткөндө Бишкек шаарындагы 7-апрель мечитинин пешим намазынан чыгып, алдында ошол шербет саткан, мороженое саткан жаш жигиттин ошол чалабын ичип, ошол жерге телефонду столдун үстүнө коюп кеткенбиз, унутуп. Ашып барса бир 7 мүнөттөн кийин кайра эле келгенибизде ошол телефонду кимдир бирөө ошол кыргызстандык бир тууганыбыз, чоң эле киши алып кеткен. Тагыраак айтканда могул видео, азыр ушул видеодон сиздер толугу менен көрөсүздөр. Мына могул киши, кичинекей чалап саткан бала, могул бала. Мына ушул киши ошол жерден 2 курга айланып жүрүп телефонду алып кетип, бул кишинин телефонду алып кеткенин бирөө көрүп, бул балага айтканда чуркап келип артынан кармаганда киши тана албай койгон. Бирок бала дагы толугу менен билген эмес да, эмнени алдыра берген, эмне болгонун. Кыскасы, урматтуу мекендештер, могул чыгып аткан бүгүнкү видеону максималдуу түрдө дагы да толугу менен бөлүшүп коюңуздарчы, сураныч. Улуу эле киши экен, балким бул телефонго кызыгып, телефонду кармап отураттыр, балким кимдир бирөөгө сатып бергендир. Мен сизден суранат элем, эгерде ушул видеону көрүп калган болсоңуз, бул телефон биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун кызматтагы телефону эле. Ал телефондун ичинде сизге 1 грамчалык пайдасы тие турган материал жок. Жалаң фонддун материалы, жана чыныгы муктаждардын толук материалдары бар. 2 жылдык, 3 жылдык биздин эмгек материалдарыбыз бар эле, жана фонддун материалдары, документтери бар эле. Ал жерде элден жана башкадан жашыра турган эч нерсе жок. Кээ бир инсандар туура эмес түшүнүп атасыздар. Негизи эле биздин ишибиз эч кимден жашыруу болгон эмес, жаман ойдо калбаңыздар. Мейли адамдан жашырышыбыз мүмкүн, бирок үстүңдө Кудай карап турганда эч бир пайда таппайсың. Ошондуктан жаман ойдон алыс болуңуздар дейт элем. Ушул видеону башкалар менен бөлүшүп бериңиздер. Эгер ушул телефонду алып кеткен аксакал киши сүннөт койгон, закал койгон киши экен, көрүп калган болсоңуз, мен сизден терең суранат элем. Балки мен өзүм алып келип бере албасаңыз, ушул балага же болбосо бир жерге алып келип менин телефонума байланышсаңыз, 776 менен 88 88 90 мунул жерге коюп кеттиммедер десеңиз, мен сизге сүйүнчү пулун дагы берем, же ошол телефондун жаңысын алып берем. Мына убада берем элдин астында. Болгон ичиндеги мага зарыл болгон материалдар бар эле. Телефон не жалко, ичиндеги материалдар ушундай бир зарыктырып атат. Биз 3 күн, 4 күн күттүк. Айласыз биз азыр ошол жердеги бардык жерден чогултулган видеолорду бүгүн биз эл менен бөлүшүп атабыз. Ар бир көрүүчү бул видеону мен дагы бир жолу суранам, максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул кишини ким тааныган болсо айтып коюңуздар. Мен ушул күнгө чейин сабырдуулук менен күттүм элем. Балким видеону көргөндөн кийин кайтарып берген болсоңуз, бул видео сөзсүз өчүрүлөт. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, азыр бул видеону толугу менен көрөбүз. Телефонду кантип алып кеткен, кантип ким алып кеткен, жана ким көрүп калган, анын баардыгын азыр бул видеодон көрө аласыздар. Мынакей видеодон кийинки ошол маңдайындагы чоң Керамин деген магазин бар. Ошол магазиндеги алынган материалдар мынакей. Могул киши ушул жактан өтүп келатып, телефонду биринчи көрүп калат столдун үстүнөн. Столдун үстүнөн көрөт дагы, бул жакка өтөт, могу жогору өтүп кетти. Сатуучу дарактын астында беректе отурган болот да. Столдун үстүндө телефон турганын көрөт дагы, жогору өтөт дагы бул киши, мынакей аз карастар. Тетиги жогорудо басып келатат мынакей. Жогорудо басып келет дагы, улам аркасын карап атат, байкап атасыздарбы? Улам аркасын карайт, ылдыйды карайт мынакей. Ошол телефон уже көзүнө илешип калды да, кантип алыштын жолун издейт дагы. Бул пешеходныйдан бери өтпөйт, кайра эле мынакей ошол сатуучунун аркасы менен ошол жол менен ылдыйды көздөп жөнөдү. Мынакей ылдыйды көздөп кетип баратат. Улам наркы бетти карап атат. Тетигинде сатуучу бала отурат мына. Ана баланы карап атат. Столдун үстүндө турган телефонду карап атат. Улам карап атат. Мынакей общий кадрдан алынган материал. Көрүп атасыздарбы? Кетип баратат, бирок эки көзү нар жакта кетип атат. Толук эки көзү нар жакта кетип атат. Өтүп кетти дагы. Кайра ошол телефондун кантип
алып кетүүнүн айласын издеп атат да. Кайра ылдый түшүп баратат. Мына улам аркасын карап атат, байкадасыздарбы? Токтоп барып аркасын карап ошол жерде карап атат. Улуу эле киши, 40-тын тегерегиндеги киши болуп атат. Ошол жерде мына дарактын аркасында кайра нары пешеходныйга өткөн, тротуарга өткөн кесме жол бар. Өтмөк жол бар мынакей. Ошол жерден бурулуп өттү, көрдүңүздөрбү? Те дарактын аркасынан мынакей. Бурулуп өттү дагы мына акырын кайра жогору көздөп келатат. Мынакей карап туруңуздар, жогору келатат. Сатуучу телефонубуз могул эменин астында. Саат 14:03. 9 август мына мынунда келатат бул киши. Мына стрелка менен көргөзүп атабыз, жакындатабыз, байкап атасыздарбы? Могул алдыдагы эмес, аркадагы киши. Карашым. Мына кетип баратып, мына дарактын аркасына телефонду алды. Бул телефонду алганын бала кантип билип атат? Бул телефонду алганын бир эже көрүп калып атат ошол жердечи. Мынакей, телефонду алганын эже көрүп калат дагы, берип өткөндө балага айтат да. Уже телефонду алды, шашып басып келатат, байкап атасыздарбы? Мына эми кайра айланып келип тротуардан бери өтүп атат. Бери өтөт дагы, бу эректе тротуарга да салган жок бул кишичи. Кайра эле чоң жолдун жээги менен ылдыйда остановканы көздөп кетип баратат. Эки көзү нары жакта. Мынакей өтүп баратат. Мына камеранын жакындатылган кадрлар. Бул кайталанма видео койгонбуз, мына караңыздар. Повторный бул видеону койгонбуз. Бул видеолор эмне үчүн тунук эмес? Бул киши мындай сырткы келбетинен таанылыш керек, таанылат. Оригинал видеолору дагы бар. Оригинал видеолорун деле эгерде өзү кайрылбаса чыгарылат. Даана көрүнгөн. Мына кетип баратат. Көрдүңүздөрбү? Алып общий кадр нарып кеттен алдыдагы улам эки көзүн нарып кетти. Уже жанагы балага мына ушул учурларда айтат да. Бул киши ушул жерге жеткенде балага айтат. Эй бала, телефон бирдекеңди, оны столдо турган бирдекеңди алып кетти дегенде бала чуркайт. Мына бул жерге жеткенде бала чуркап кыйкырат, бала мына аркасын карады. Байке деп кыйкырат, эмнени алып кеттиңиз деп. Кыйкырат. Бирок бала чуркап мына жетип келип калат аркасынанчы. Шашып маршрутканы деле караган жок. Мына бала мына дарактын аркасына чуркап кетет, машинанын аркасындачы. Киши маршрутка чыкты, бала аркасынан чуркады. Мына эми кызыктын баары алдыда, карап туруңуздар. Ушул жерде дароо барат дагы, байке эмнени алдыңыз деп бала кишиге айткан деле маршруттан байке секире калып түшөт. Билип калды окшойт депчи. Мына бул жерде аркасында калган кадр, эми караңыздар. Мына бала азыр маршрутка кайра чуркап келди. Келгенде эле 106-чы маршрутка экен. Келгенде эле мына байке түшө калды. Мына ушул жерде даана көрүнүп атат, көрүп атасыздарбы? Кызыл кепка, футболка, кара шым, улуу эле киши, сүннөт сакал койгон киши. Мына дароо остановканын аркасына өтүп атат, киши өзү уже тайсалдапчы. Билип калбасын деп, наркыларга да даана билип калбасын депчи. Бала айтып атат, эмнени алып кеттиңиз столдун үстүнөн дегенде, чөнтөгүнөн сигаретин алып чыгып эле көргөзүп коет. Мына менин эчтекем жок депчи. Бирок бала эмне үчүн чуркап келди? Тиги эже айткан үчүн гана чуркап келди да. Айла жок, кайра бала аркага кетет. Урматтуу мекендештер, азыр бул видеону толугу менен көрдүңүздөр сиздер. Бул кишини биз жөн эме алганыбыз жок. Толугу менен камерадан алынды. Бул камерадан сиздер даана көрүп койсоңуздар, бирок бул бала кантип бул жерге чуркап келди деген суроо болот да. Балага бирөө айткан, тиги киши столдун үстүнө бирдекени алып кетти деген. Бала эмнегенин билбей деле чуркап келет, чуркап келип эле эмнени алдыңыз дегенде эле сигаретин көргөзүп коет, эчтекени алганым жок депчи. Бирок эже бунун даана столдун үстүндө алып кеткен, телефонду алып кеткенин көрөт. Ал эжекебиз бул балага айткан үчүн чуркап баратат. Кыскасы, мына бул байкенин көрүп атасыздар кантип, кандай жол менен столдун үстүнө телефонду алганын сиздер даана көрдүңүздөр. Мен бул чоң эле кишини сиздерге уяткар кылып чыгарган жерим жок. Балким тааныган, билген болсоңуздар, ушу кишиге кабар берип койсоңуздар, телефонду кайтарып берсе, айттым го мен ушул фонддун кызматына телефон эле. Мен ошол телефондун ичиндеги эле материалдарын толугу менен өткөрүп, кайра телефонду кааласа берем. Телефонду мага беришten уялып аткан болсо бир жерге коюп, бизге байланышсын.
мейли ошол жерден деле алып алабыз. Айтып атам, толугу менен сүйүнчүсү бар. Биз эч кандай капачылыгыбыз жана башкабыз же жалп жолгон бир заявлениябыз болбойт. Болгону бизге ушул зарыл болуп аткан материалдарды кайтарып берсе деп сурамдык делек. Мен сиздерден дагы бир сурамын кетем. Ушул видеону максималдуу түрдө башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Бир телефон үчүн ушунчалык эмне болуп атат медер деп туура эмес ойдо калбаңыздарчы. Бул фонддун кызматындагы телефон эле, туура түшүнүңүздөр. Телефон табыла турган маселе, бирок ичинде 4 жылдык, 3 жылдык фонддун кызматтары, материалдары бар. Ал жерде эмне деген кымбат нерселер бар. Жалпысынан 4000ден ашуун фото, жалпысынан 3000ге жакын видеолор бар. Жана башка материалдар, документтер, башка нерселер бар. Алар фонддун кызматтагы ушундай материалдары болгон. Ошон үчүн башка бирөөгө бир кымынчалык да пайдасы жок. Бизге канчалаган муктаждар кайрылып аткан видеолор бар. WhatsApp'та канчалаган кайрылуулар бар. Кезек-кезегимен жооп берип, колдон келишинче жардам берип жүргөнбүз. Элге чыкпаган материалдар бар. Кыскасы туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Салам алейкум.